Өлкө аймагынан жана Ысык көл дубанынан алынган бир күн ичиндеги жаңылыктар менен тааныштырам. Эфирде жаңылыктар, кызматыңыздарда мен Адил Какянов. Саламатсыздарбы? Алгач урунттуу кабарлардан кыскача. Жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзам күчүнө киргени, облустун аймактарында арыз менен кайрылгандар көп. Балыкчы шаарынын Кербен базарында өрт тактикалык машыгуу өткөрүлдү. Түп районунун Михайловка айылында дагы бир коомдук алдын алуу борборунун бөлүмү ачылды. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги 1106 аз камсыз болгон үй бүлө социалдык келишимдин алкагында тейлөө жана соода тармагында бизнес ачканын кабарлады. Анын ичинен 586-сы соода чөйрөсүндөгү кызмат көрсөтүүлөр, 317-си тамак аш азыктары менен соода кылуу, 269-у кеңсе товарларын, кийим кечелерди, телефондорду, этно товарларды, зер буюмдарын, тоюттарды, шиналарды сатуу жана башка. Борбордук шайлоо комиссиясына Бишкектин номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутаты болууга арыз бергендердин саны 19 июлга карата 7-ге жетти. Өзүн өзү депутатка көрсөткөндөр Эртай Исаков, Алмаз Аскар уулу, Эркин Булекбаев, Роман Ремнев, Турсунбай Бакир уулу, Куттубек Асылбеков, Назарбек Нышанов. Боршайком кайра шайлоону 10 сентябрга белгилеген. Талапкерлерди көрсөтүү мөөнөтү 10 августта аяктайт. Кыргызстандык балбан кыз келиндер арасындагы эркин күрөш боюнча дүйнөнүн бир канча жолку чемпиону Айсулу Тыныбекова бириккен күрөш дүйнөсүнүн версиясы боюнча дүйнөлүк рейтингде 2-нчи орунга көтөрүлдү. Жаңыланган көрсөткүч Венгриядагы рейтингдик турнирдин жыйынтыгы боюнча түзүлдү. Тыныбекова Венгриянын Будапешт шаарында 13-16 июлда өткөн рейтингдик турнирде алтын уткан. Бул жыйынтык Кыргызстанга 8000 упай алып келди. Азыр Тыныбекованын активинде 66075 упай бар жана 3-чү орундан 2-нчи орунга көтөрүлдү. Жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзам күчүнө киргени, облустун аймактарында арыз менен кайрылгандар көп. Алардын ичинен Ак Суу аймагы боюнча 1217 гектар жер аянтын мунапыска киргизүү каралып, Ак Булуң айылында жерге укуктук китебин алууга кайрылгандар 264 жарандын 54-үнө мамлекеттик акт берилди. Жер тилкелерине көп жылдан бери ээлик кыла албай, эми укуктук китебин колго алган элеттиктердин сүйүнүчү кийинки сюжетте. Ушуга дейре жашап жаткан үйүнүн жер тилкесине укуктук китеби жок болгондуктан өздүгүн тастыктаган документтик кагаздарды жана насыя алууда кыйынчылыктарга дуушар болуп келген элеттиктердин көйгөйү четинен чечиле баштады. Бүгүн Ак Суу районунун Ак Булуң айылынын 54 жараны мамлекеттик актыларын колго алышты. Көп жыл болду буну албаганыбыз. Документ дегенди билчүмекпиз да. Анан эми мына ошо документибизди ушундай кылып берип аткан президентке да рахмат, кийинки балдарга да рахмат. 264 кишinin 230 кишinin buyursa meseleler çeşilip kaldı. Hazır emin Kudayım buyursa kalgandагы кайрылган жарандардын арыздары бүт топтолуп комиссиянын кароосунда ар кандай жанагындай кыйынчылыктар болуп атат. Охранный зонада деген ошолордун баарын чечип азыр комиссиянын кароосунда Кудай буйрса жыл аягына чейин ушу баардыгына берип бүтүүгө аракеттер жасалып атат. Өлкө башчысы жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзамга кол койгону Ак Суу району боюнча 560 гектар жер аянтына 4000 жарандан арыз кабыл алынган. Бүгүнкү күндө анын 230-уна жерге укуктук кызыл китеби тапшырылды. Жалпы биздин район боюнча 1217 гектар жер ушундай комиссияга түшүп келип атат. Ошонун ичинен 600 киши ушул Ак Булуң айыл өкмөтүнө берилиш керек. Азыр эми буну биз бардыгын эртелетип бүтүргөнгө аракет кылып атабыз. Бирок азыр срогуну ушул 2 жылдын тегерегинде бүтүрөлү деген аракетибиз бар. Ак Суу районунун тургундарына кайрыла кетет элек. Президентибиздин указы менен ушу амнистия жүрүп атканда ушу менен комиссияларды кармабай кайрылып барып арыздарды жазып айыл өкмөткө иш алып барып койсоңуздар. Мамлекеттик органдар жардам бергенге даяр.
Белгилей кетсек, мунапыс мыйзамына 4 объекти кирет. Биринчиден мыйзамсыз үйлөрдү, фундаменттерди аныктоо. Экинчиси үйлөр курулуп, фундаменттер коюлуп калган жагдайда алардын арасындагы жараксыз жер тилкелерин тактоо. Ал эми үчүнчүсү 311 токтомдун негизинде мамлекеттик акт алып алгандар жана 4-сү 2009 жылдын 31 июлуна чейин трансформация болсун деп токтом чыгып калган объектилер кирет. Айта кетсек, учурда иш алып барып жаткан мунапыс комиссияларына кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизгенге чейин салынган үйлөр тагыраагы 2021 жылдын декабрына чейинки салынгандар боюнча дагы талап коюлган. Гүлбаршын Булдоева, Нурдин Урманбетов, жаңылыктар, Ак Суу району. Каракол шаарында Ысык Көл облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда ден соолукту чыңдоо бөлүмүнүн адистерине социалдык тармактардагы жаңылануулар, аларды алып барууну үйрөтүү үчүн Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникациялар борборунан атайы адистер келишкен. Тренингке 10дон ашык дарыгер катышып, социалдык тармактар боюнча сабаттуулугун жогорулата алышты. Кененирээк кабарчынын материалында. Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникациялар борборунан атайын келген адистер Каракол шаарындагы облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборундагы дарыгерлерди окутушту. Ден соолукту чыңдоо кабинеттеринде эмгектенген дарыгерлер үчүн бул окуу тренинг абдан пайдалуу болду. Себеп борбордон келген адистер өз тажрыйбалары медицина тармагындагы жаңыча ыкмалардан бөлүшүштү. Республика боюнча ошол поликлиникаларда ден соолукту чыңдоо кабинеттеринин адистери отурат. Ал адистери ар бир ошол райондордо, айылдарда алдын алуу боюнча, ооруларды алдын алуу боюнча иштерди алып барышат. Анан ошол алып барган иштери негизи кабинетте эле отуруп иштей бербестен социалдык тармактар менен дагы чоң иштерди алып баруусу үчүн биз атайын ошол TikTok, Instagram, Facebook тармактарында кантип иштеш керек экендигин үйрөтүү үчүн келдик атайын Бишкектен. Облус аймагындагы ден соолукту чыңдоо кабинеттери ар бир район айылдарда ооруларды алдын алуу боюнча иш алып барышат. Бул окуу тренингдин дагы бир максаты болуп, социалдык тармакта иш алып барууну жөнгө салуу болду. Заман талабына жараша социалдык тармакта иш алып барууну үйрөнүү башкалардан экенин белгилешти. Биография боюнча сабактарды өтүп жатканыбызга ушул 1 айдын жүзү болду. Биз буга чейин Талас жана Нарын областтарынын ден соолукту чыңдоо кабинеттеринин адистерине биография боюнча сабактарды өттүк, тренинг өттүк, өзүбүздүн тажрыйбабыз менен бөлүштүк. Бул тренингдин негизги максаты бул маалыматты так жана туура берүү. Ошондой эле учурда акыркы учурларда болуп аткандай, көрүп аткандай жалпы эле жарандар саламаттык сактоо тармагында көптөгөн туура эмес жаңылыктар кетип атат. Блогерлер тарабынан кандайдыр бир туура эмес берилген маалыматтар кетип атат. Ошол маалыматтарда адистер өздөрүнүн ишин туура көргөзсө, социалдык тармактарда активдүү иштерин алып барса деген максатта ушул тренингде өтүп аткан маалыбыз. Жалпы дарыгерлик практика борборунун ден соолукту чыңдоо кабинеттеринин адистери бул окуу аркылуу көп нерсени үйрөнө алышканын белгилешти. Буга чейин биз соц тармактарда кантип иш алып барганды мындай үстүртөн эле билген болсок, орточо эле чыгаргандарды боюнча маалыматыбыз эле болбосо, бүгүнкү чогулуштан кийин, бүгүнкү семинардан кийин биз аябай терең маалыматты алдык десек жаңылышпайм. Бул жыйында соц тармактардын 2-3 түрүнөн, мисалы үчүн Instagramга, Facebookка, андан сырткары ошол Instagram менен Facebooktардагы маалыматтарды каяктарга кантип таратсак болот, пресс релиздерди кантип чыгарсак болот, ар бир ооруга карата мисалы үчүн кандай маалыматты элге жеткиликтүү болсо экенин биз таратканды үйрөндүк. Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникациялар борборунан келген адистердин окуусу муну менен токтоп калбайт. Эми алдыда сентябрь айында дагы болору күтүлүүдө. Алтынай Рыспай кызы, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Каракол шаары. Жети Өгүз району боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан райондун базарында өрт тактикалык машыгуу өттү. Машыгууда мамлекеттен берилген жаңы өрт өчүрүүчү унааны дагы сыноо иретинде чакырылган жердеги өрттү өчүрүүгө барышты. Өрт тактикалык машыгуунун жүрүшү Салтанат Керимкул кызынын материалында. Өрт парашюту. Борборлук базар көчөсү, Манас көчөсү. Ибраев. Жарайып кабыл Жети Өгүз району боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмү өрт чыкты деген кабар түшөөр замат 3 минутага жетпей райондун базарына жетип барышты.
Өрт өчүрүүчү унаанын үн белгиси менен келе жаткан унааны башка унаалардын айдоочулары жол бошотпой турганы тоскоолдук жаратты. Ошого карабастан өрт өчүрүүчүлөр керектүү шаймандарын ыкчам даярдашты. Жети-9 райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өрт өчүрүүчү жана алдын алуу бөлүмчөсүнүн кызматкерлеринин жүргүзгөн иш-аракеттеринин негизинде базарда өрт коопсуздуктары сакталган эмес. Өзгөчө тегерек чети жабык болгон павильон ичиндеги өрт чыккан учурдагы биринчи колдонуучу жабдыктарынын мөөнөттөрү өтүп кеткендиги аныкталды. Балта болуш керек. Мындай чакадан эко болуш керек. Анан граварка күрөк болуш керек, сапковый. Агнитушителер сроктор бүтүп калган. Эгерде агнитушитель иштеген немеде бул эмеси датчикасы эмеде турат. Жакшылда турат. Андан ичинде давление азаган сайын бул сарыга түшөт, анан кызылга түшкөндө уже ичинде давление азайып, порошок ичинде эмет. Бул өчүргөнгө мүмкүнчүлүгү аз болуп калат. Анан срок кодностар буякта жазылып турат астында. 2014-кө дейин. Уже ошон үчүн бул жараксыз болуп эмеге түшүп калган да. Мөөнөт өтүп кеткен эмелерди алмаштырууга эми азыр убакыт берисин алып келип бизге тапшырып берсе биз алабыз. Павильондун ичи тууралуу айта турган болсо, бул өзү негизи крытый рынок павильон экен. Павильон болуп аталгандан кийин бул жерде мөмө жемиш, фрукты, аркы беркилерди сатыш керек да. Бул жерде кийим-кече, проходдор аябай тар болуп, өрт коопсуздук эреже сакталган эмес. Кудай сактасын, эгерде бул жерде өрт кырсыгы катталып калган болсо, биз жарандарыбызга чоң материалдык зыян келип калышы мүмкүн. Ошондой эле учурда адам өмүрүнө да зыян келип калышы мүмкүн. Анткени бул жерде проходдор тар болгондугуна байланыштуу, андан сырткары бул жерде синтетикалык кийим-кечелер аябай көп сатылат. Базардын жетекчилиги бул жерден сиздерге бир аз шарт кылып бериш керек. Атайын шарт кылып бериш керек. Өзүнчө шарт кылып, кийим-кечени бир жак бөлүктө сатка турган кылып, тез күйүп кетүүчү жанагындай электронный немелерди отдельный кылыш керек, бөлөк кылыш керек. Ошондой шарт кылып бериш керек сиздерге. Жети-9 районундагы Кызыл Суу айылындагы базарында өрт коопсуздук эреже толук сакталган эмес. Анткени аябай тоскоолдуктар болду, машина, унаалар аябай тоскоолдук жаратты. Бул жерде базардын өзүндө өрт коопсуздук эрежелери боюнча 4 тараптуу жол каралыш керек. Андан кийин өрт өчүрүү, автоунаа жүрүүчү жолдор каралыш керек. Ошолор бир аз кайдыгер каралбай калган учурлар кездешүүдө. Тактикалык машыгуунун 3 түргө бөлүнөт: проверочный, тренировочный, показательный. Биз бүгүн мына сиздерге показательный түрүн көрсөтө алдык. Показательный түрүндө менин негизги көз карашым боюнча канааттандырарлык жогорку деңгээлде өткөн жок. Анда себеби көпчүлүк тоскоолдуктар жаратты. Жыл башында мамлекет тарабынан өзгөчө кырдаалдар министрлигине өрт өчүрүүчү унаалар берилген. Бул күнкү тактикалык машыгууда дал ушул жаңы Хова өлкөсүндөгү жаңы техниканы сыноо иретинде дагы жүрдү. Жети-9 районунун Кызыл Суу айылындагы базарында өткөрүлгөн машыгуу канааттандырылат деп айта алабыз. Анткени бүгүнкү өздүк курам өзүнүн ыкчамдуу даярдыгын жана күжүрмөн даярдыгын жакшы көрсөтө алды. Бирок өзүңүздөр күбө болгондой бул жердеги базардын администрациясы тарабынан бир аз эреже бузуулары болду. Бул автоунаалардын өрт өчүрүүчү унааларга берилген каралган атайын жолдоруна тоскоолдук жаратып, токтотуусу жана башаламандык соода кылуусу соодагерлер жанынан өтүүсүнө бир аз тоскоолдуктар жаратты. Жети-9 районунун борборунда жайгашкан базардын айланасындагы туш келде соодасын жүргүзүп жаткан тургундарга жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмчөсү тарабынан протоколдор толтурулду. Кырсык каш кабактын деп айтылгандай ар бир жаран ошол эле соода жайларынын ээлери өрт коопсуздуктарын тыкыр көзөмөлгө алуулары керек. Антпесе ири материалдык чыгымдар келип чыгышы айтылды. Машыгуунун жыйынтыгы менен иш-аракеттер талданып, баа берилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ысык Көл облусундагы башкармалыктын билдирүүсүндө алдыда мындай машыгуулар облус аймагында улантылат. Салтанат Керимкул кызы, Нурлан Чойбеков, Мадина Бакирова, Жети-9 районунан. Жана ошондой эле Балыкчы шаарынын Кербен базарында да өрт тактикалык машыгуу өткөрүлдү. Мындай имитациялык машыгуулар өрт коопсуздугун алдын алууга көмөктөшөт. Машыгуу Балыкчы шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өздүк курамы жана өрттү көзөмөлдөө боюнча кызматынын инспекторлору тарабынан ишке ашты. Иш-чаранын алкагында сатуучуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, айрымдарына эскертүүлөр берилди. Кененирээк
кабарчыбыздын материалында. Халктын саны басымдуу келип, киши көп топтолгон Балыкчы шаарындагы Кербен жана Асел базарларында өрткө каршы машыгуу өткөрүлдү. Максаты өрт кырсыктарын алдын алуу жана өрт өчүрүүчүлөрдүн күжүрмөн даярдыгын жогорулатуу болуп саналат. Балыкчы Кербен соода саттык базарында өрт тактикалык машыгуу өткөрүлдү. Бул машыгуу Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Сколь облусу боюнча башкармалыгынын номер 201 буйругун аткаруу максатында болуп жатат. Жана ошондой эле бул машыгууга өрт көзөмөлдөө кызматы Балыкчы Кербен соода саттык базарынын персоналы менен чогуу биргеликте өткөрдүк. Бул машыгуунун өткөрүүнүн бирден бир себеби бул өрт өчүрүүдөгү базарлардагы кирип чыгып тоскоолсуз кирип чыгууга мүмкүнчүлүктү практика жүзүндө көрүү болуп эсептелинет. Өзгөчө кырдаал жаралганда өрт өчүрүүчү автоунаалар тоскоолдуксуз базардын аймагына кирүү мүмкүнчүлүктөрү практика жүзүндө текшерилди. Ошондой эле өрт гидранттарынын зарыл саны жана жайгаштыруу орду боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Өрт кырсыктары көп катталгандыктан базарларда, соода түйүндөрдө жана элдер көп чогулган, массалык көп чогулган жерлерде ошо өрттүн алдын алуу иш-чаралары жүрүзүп атат. Биздин тараптан билдирүүлөр берип, текшерүүлөргө каттары жазылып атат. Иш-чара боюнча Балык шаарынын өзгөчө кырдаал министрлигинин балдары, кызматкерлери түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Өрттүн алдын алуу боюнча иш-чаралар жүрүп атат. Иш-чаранын жүрүшүндө сатуучуларга өрткө каршы аралыктардын сакталышы жана өрт коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, эскертүүлөр берилди. Ушу базардын ичинде администрация менен биргеликте иш алып барабыз. Ичиндеги коопсуздук эрежелери боюнча бардык нерселер туура каралган. МЧС, пожарныйлардын баары кенен кесир кирип чыгышат, жолдун баары ачык, тартипти жакшы карашат. Өрт кырсыктарын алдын алуу максатында бул сындуу машыгуулар байма-бай өткөрүлүп турат. Өзгөчө жарандар жыш жайгашкан соода саттык түйүндөрү бул сындуу түшүндүрүү иштерине жана алдын алуу аракеттерине муктаж. Миргүл Жеңишева, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Балыкчы шаары. Түп районунун Михайловка айылындагы бир коомдук алдын алуу борборунун бөлүмү ачылды. Бул облуста 70-чи борбор болуп саналат. Эми жергиликтүүлөр үчүн жеңилдик жаралып, арыз даттануулар жеринде кабыл алынат. Борбордун бөлүмүн ачууга долбоор жазылып, акча каражаты 1.780.600.000 сомду түзгөн. Элет жеринде ачылган коомдук алдын алуу борбору туурасында кеңири кабарчы Алтынай Рыспай кызы айтып берсин. Түп районундагы Михайловка айылында коомдук алдын алуу борбору уюшулуп, анын иш кеңсеси оңдоп түзөө иштеринен кийин салтанат менен расмий ачылды. Ачылышка жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, АКШнын Кыргыз Республикасындагы элчилиги, эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фонду жана Safe World уюмунун өкүлдөрү, коомдук алдын алуу борборунун мүчөлөрү, милиция кызматкерлери жана жергиликтүү тургундардын катышуусунда өттү. Облус боюнча аталган борбордон 70 болсо, Түп районунда биринчиси. Район акиминин билдирүүсүндө келечекте райондо 5 айыл өкмөттө бирден коомдук кабылдама куруу пландалып жатканын билдирди. Ушуга чейин ушул айыл өкмөттүн ушул азыр ремонт болгон, мебель коюлган бүт мына кабинеттери аябай начар болчу. Иштетилбейчү да, турчу мындай элечи. Жөн эле же болбосо бир склад болуп, же болбосо дагы бир башка багытта иштелчү. Ушулардын баарын чыгарып ушул жерге бир жакшы коомдук алдын алуу борборун ачтык. Мен ойлойм, бул биздин ушул ички иштер органдарынын кызматкерлери менен биздин ушу жарандардын ортосундагы мамилени, бири-бирине болгон ишенимди жогорулатат деп. Михайловка айылындагы каралбай калган имаратты коомдук алдын алуу борборунун кеңсеси кылып, оңдоп түзөөгө жалпы 1.780.600 сом акча каражаты жумшалган. Долбоор тараптан 776.600 сом, райондук булактардан 654.000. Мындан сырткары айыл өкмөтү тарабынан компьютердик техникалар, эмеректер жана жабдууларга деп 350.000 сом акча каражаты кошулган. Эң негизги максат бул коомдук алдын алуу борбору куруунун эң негизги максаты, биздин проекттин ушул максаты бул ушул жерде иштеп аткан коомдук алдын алуу борборунда иштеп аткан мүчөлөрүнө шарт түзүп болуп эсептелет да. Мына ошол шарт түзүп бүгүн өзүңүздөр көрүп атасыздар, кандай шарт түзүлүп берип аткан ушул. Биз шарт түзүп берип полностью. Анан ошол жерге техника менен, оргтехника, мебель менен камсыз кылуу,
Андан тышкары ошо иштеш үчүн жардам берип, анализдерди жасоо, пландарды жасоо. 2 жылдын ичинде биз ушул проект негизинде 2 жылдын ичинде ошол жерде жардам берип, кызмат бирге коомдук албануу мүчөлөр менен бирге кызмат аткарабыз. 2 жыл биз ушу план аткара турган иш пландарында өзүнчө акчалай каржылап берип турабыз. Кандай план түзүлсө, эмне жумуш аткарабыз деп өзлөрү түзгөн планга жараша ошо биз анда каржылап турабыз да. Долбоор иш шарттарын түзүү менен гана чектелбестен 1 жылдан бери коомдук алдын алуу борборун уюм катары өнүктүрүү боюнча бир катар окууларды, тажрыйба алмашууларды уюштуруп, көйгөйлөрдү анализдөө, пландарды түзүү багытында иштерди жүргүзүштү. Мындан сырткары балдар менен иштөө инспекторлору, милиция кызматкерлери менен биргеликте профилактикалык иштер боюнча план түзүп, үй бүлөлүк зордук, зомбулук, жаштар арасындагы зомбулукту азайтуу боюнча иштер алынып барылды. Долбоор ушуну менен токтоп калбай, дагы 2 жыл бою иш алып барылмакчы. Мы рады, что успели помочь создать эти условия работы. Биз коомдук алдын алуу борборунун иштеши үчүн ушундай шарттарды түзүүгө жардам бергенибизге кубанычтабыз. Анткени бул жерде аялдар кабинети, жаштар, аксакалдар сотуна арналган бөлмөлөр каралган. Мындан тышкары бул жерде райондук милиция кызматкерлери жана балдар иштери боюнча инспекторлордун кабинеттери бир жерде иш алып барышат. Алар мындан ары аймактагы көйгөйлөрүн талдап, анализдеп, анан бирге профилактикалык иштерди чогуу жүргүзүп, коомдук коопсуздук жагын тыкыр көзөмөлдөй алышат. Иш чаранын жүрүшүндө борбордун ачылышына салымын кошкондорго Ички иштер министрлиги тарабынан медалдар менен сыйланышты. Соңунда маданият бөлүмүнүн кызматкерлеринин концерттик программасы менен жыйынтыкталды. Ысык көлдө аталган коомдук алдын алуу борборунан 70 болсо, 12 таяныч пункттары кызмат көрсөтүп келишет. Аталган долбоор аркылуу алдыда облуста дагы бир катар коомдук алдын алуу борборлорунун курулушу пландалып жатат. Алтынай Рыспай кызы, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Атайын Ысык көл маалымат программасы үчүн. Ысык көлдө протездик ортопедиялык өнөр жайы үчүн заманбап чечимдер жана технологиялар аталышындагы эл аралык конференция өтүүдө. Ага ар кайсы өлкөлөрдөн 100 адам катышууда. Бул өлкө аймагында биринчи жолу Кыргыз Республикасынын Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу Республикалык протездик ортопедиялык буюмдар мекемесинин жана протездерди жасоо үчүн тетиктерди, материалдарды өндүрүүгө адистешкен Орусиялык Метис компаниясынын ортосундагы кызматташтыктын алкагында уюштурулган. Республикалык протездик ортопедиялык буюмдар мекемеси таяныч кыймыл аппаратынан жабыркаган, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды өз убагында калыбына келтирүүчү каражаттар менен камсыздоо аракетинде. Мындай шарттагы жарандар үчүн сапаттуу заманбап протездик буюмдарды чыгарууда чет өлкөдөгү алдыңкы өндүрүштүк мекемелер менен алака түзүү маанилүү. Мунун алкагында Ысык көлдө протездерди жасоо үчүн тетиктерди, материалдарды өндүрүүгө адистешкен Орусиялык алдыңкы компания менен биргеликте эл аралык конференция өтүүдө. Протездик ортопедиялык буюмду кылап турган заводубуз бар. Ошол заводдун негизинде өткөндө биз чоң мындай иш-чараны өткөргөн болчубуз. Ошондо биздин министрлик завод менен бирге биз мондай биздин партнерлорду таап, кандай бир биздин майыптарга сапаттуу протезди кылып бергенге биз аракет кылабыз да. Бүгүнкү күндө биздин заводдо болсо мындай умные стельки деп коет, умные стельки. Ошол аркылуу жанакы лазерный принт аркылуу баардык мынакей заманбап жакшы бут кийимдерди кылып беребиз. Бир жылдын ичинде 13.000 биз буюмду кылабыз. Анын ичинде болсо 5.900 бул 18 жашка чейин балдарга. Конференцияга жалпы 100 адам катышып, 15 өлкөдөн алдыңкы протезчилер чакырылган. Жыл сайын бүткүл дүйнөдө протездик буюмдардын функционалдуулугун жакшыртуу боюнча иш алып барылып, табигый шартка ылайык болгон, ошондой эле адамдын кыймылына мүмкүн болушунча жакын протездердин жаңы түрлөрү түзүлүүдө. Мы собрали здесь наших партнеров. Биз бул жерге кымыш өлкөлөрүнүн гана эмес, алыскы чет өлкөлөрдөн Түштүк Корея, Африка, Германия, Италиядан бери өнөктөштөрүбүздү чакырганбыз. Протездөөнү өнүктүрүү максатында бул иш-чараны биз атайын Кыргызстанда өткөрүүнү чечтик. Мында биз протездөө тармагындагы жаңы технологиябыз менен тааныштырабыз. Көрсөтүп эле чектелбестен кантип орнотуу керек, кантип колдонуу керек, ошол боюнча жергиликтүү адистерди окутабыз. Обучить местных специалистов, как настраивать, как использовать. Республиканский протезный ортопедический учреждениядан ушинтип ондай модульный протездерди жасап берип атат. Бул бизге жаңы келип атат. Биринчилерден болуп бизге жасап, бизге кийгизип, биз мына көнүп
Құдайға шүгүр, аябай жакшы экен, мындай жеңил, басканга удобный экен да. Илгерки согуштан кийинкилер болчу да. Деревянный, тияк биягы, китайский немелери дагы ошолор келип калды да. Азыр эми бул российский болуп, немелери, мына коленкалары ыңгайлуу, стапалары ыңгайлуу, басканга ыңгайлуу экен да. Ушу адамды багы чарчабайсың да көп. Мамлекет башчысы да майыптуулукка өзгөчө көңүл буруп, алардын жөлөк пулдарынын көлөмү 2 эсе жогорулаган. Бүгүнкү күндө биринчи топтогу майыптыгы барлар 8.000 сом, экинчи топтогулар 6.000, үчүнчү топтогулар 4.000 сомдон жөлөк пул алып келишет. Заманбап функционалдык протездерди жасоо үчүн ар дайым тажрыйба алмашуу керек. Аталган конференцияда да протездик ортопедия тармагынын заманбап чечимдери жана технологиялары тууралуу бири-бири менен тажрыйба алмашууга өбөлгө түзүлдү. Айнура Достукбекова, Асылбек Касьянов, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер жаңылыктардын толукталган чыгарылышы менен тааныш болдуңуздар. Алдыда эл аралык жаңылыктар. Мен сиздер менен кийинки эфирлерге чейин коштошом. Асманыңыздар ачык болсун. Саламатта калыңыздар.